Тынымы жок зымыраган мезгил агымында 80 жылдык өмүр таржымал бир адамдын бейнесин толуктап олтурат. Жарыкчылыктан бешенесине буйрган насибин таап, 80 жылды үзүрлүү жашоо көп эле адамдын энчисине тие бербесе керек. А биз бүгүн ушул жылдар аралыгында татыктуу өмүр кечирип, тарбиялуу балдарды чоңойтуп, анан очор бачар бир айыл болуп көбөйгөн ата жолуна саресеп салалы деп турабыз. Өмүрбеков Кененбай ата 1941 жылы Жумгал районунун Кайырма айылында туулган. Орто билимдүү, бала чагынан жеткен тентек, шок болгон экен. Ошол мүнөзү жигит болгон курагында кайраттуулукка, чыйраактыкка алмашып, жашоодо бир топ жеңиштерди багынтышына себепчи болгон. Кененбай ата эмгек жолун 1966 жылы баштап, 1973 жылы КПССке мүчө болуп катталган. Атабыздын эмгек китепчесинде чабандын жардамчысы жана баш чабан деген эки гана жазуу бар. Бүтүндөй өмүрүн бир ишке арнап, дарак бир жерден көгөрөт деген сөздүн анык үлгүсү боло алды. Мал чарбасынын өсүшүнө эбегейсиз эмгек этип, зор салым кошту. Ишине берилүү менен мамиле кылып, мамлекет тарабынан коюлган тапшырмаларды ашыгы менен аткарып, калк ичинде кадыры өскөн. 1989 жылдын жыйынтыгы боюнча Ысык көл облусунун чабандарынын арасында социалисттик мелдештин жеңүүчүсү болуп, 100 тубар койдон 151ден козу алып, ар бир койдон 3,7 килограмм жүн кыркып, эч кимди алдына чыгарган эмес. Мындай ийгилик менен далай жыл өкмөттүн сыйына татып, жогорку сыйлыктарды алып турду. 1965 жылы өмүрлүк жары Асылкүл апа менен баш кошот. Экөө кошуна болгондуктан ар кандай шылтоо менен Асылкүл апанын үйүнө келе берген. Анткени болочоктогу өмүрлүк жарын тег ичинесинен эле жакшы көргөн. Ошентип бир түндүктүн алдында түтүн булатып, Кененбай ата менен Асылкүл апа 51 жыл чогуу жашашты. Бул жылдар аралыгында алар 6 баланы тарбиялап чоңойтушту. Турмуштун оош кыйшын бирге көрүшүп, ысык суугуна чогуу түтүп жүрүп, Сабира, Назира, Нурзада, Турсунбек, Айзада, Мээрим аттуу уул кыздарын тарбиялашты. Өмүр дегенин өксүгү менен кошо болот окшобойбу, 2016 жылы Асылкүл апа 69 жашында дүйнөдөн кайтып, жакындардын жүрөгүн сыздатып кетти. Өлгөндүн артынан өлмөк жок демекчи, андан бери карай тирүүлүктүн турмушу уланып келатат. Кененбай ата уулунун урматына бөлөнүп, кыздарынын кызматын көрүп, Асылкүл апа көрбөй кеткен сыйды көрүп олтурган чагы. Учурда чоң аталап, таяталап чуркурап, келген сайын Кененбай атаны майрамга бөлөгөн 23 небереси, 8 чөбөрөсү бар. Алгачкы кадамын Ленин колхозунда чабан болуудан баштаган Кененбай ата өмүр бою ак эмгегин Жумгал элине арнады. Эмгегинин үзүрүн көрүп, бир нече сыйлыктарды, ордендерди алды. 1972 жылы Москвич, 1989 жылы Нива автоунаалары менен сыйланган. Ошондой эле талыкпас эмгекчилдиги бааланып, эмгек кызыл туу ордени, Кыргыз ССР Жогорку Советинин ардак грамотасы, эмгектин ардагери төш белгиси ыйгарылган. 1991 жылы туңгуч президент Аскар Акаевдин колунан дагы сыйлык алган. Кезинде айылдык, райондук советтин депутаттыгына чейин көтөрүлгөн. Урматтуу коноктор, кадырлуу меймандар. Бүгүн биз өмүрүн эл ишине арнаган өрнөктүү инсан Өмүрбеков Кененбай атанын 80 жылдык маарекесине чогулуп турабыз. Атабызга кажыбас кайрат, бекем ден соолук, узак өмүр каалайлы. Жүзгө чыгыңыз, Кененбай ата. Маарекеңиз кут болсун.
Ата-энема менин бейишим, озантканда жашоо жемишим. Бактылуу да кылган ата-энем, барынан да кымбат мен үчүн. Ата-энема жылдыз ай күнүм, аларсызда жашоом кайгымын. Ата-энема бир тал чачына, арзубайта дүйнө байлыгым. Ата-энема бир тал чачына, арзубайта дүйнө байлыгым. Ата-энема бийиге берес, аларга да эч ким тең эмес. Медетке чабала дегенде, мерими да кандай керемет. Тиргесте да алар жаш эле, улгайтат да жашообат эле. Орозунда бакыт талайга, орубасын бир да ата-эне. Ата-энеден ыйык өтеле, алтындан абалуу сөз эле. Акынан кутула албайбыз, алпарсага дагы мекеге. Унутпайлың акын эч эле, улгаяттан алар тез эле. Тирүндөн сыйлап алалы, өткөн соң бары кечеле. Тирүүсүндө сыйлап алалы, өткөн соң бары кечеле. Тирүндөн сыйлап алалы, өткөн соң бары кечеле. Тирүүсүндө сыйлап алалы, өткөн соң бары кечеле.